Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Алла Таалага өзүнүн улуулугуна ылайык алкыш мактоолор болсун. Жана анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад Мустафага өзүнүн саламы жана ырайымдар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз жараткан Алла Таалага бизди жоктон бар кылып жаратып, анан өзүнүн махлукаттарынын ичинен адам зат, инсан кылып койгонуна, инсандардын ичинен өзүнүн жалгыздыгына жана өзүнүн акыркы пайгамбарына ыйман келтирген момун мусулман кылып койгонуна, жана ошол момун мусулмандардын ичинен Кудайга кулчулугун өтөп, итааткөй болгон пенделеринен кылып койгонуна көптөн көп шүгүр айтышыбыз керек. Деги эле биз жаратканга шүгүр айта турган жааттарыбыз өтө көп. Жараткан бизге берген неметтардын санап санагына жете албайбыз. Балким биз шүгүрүн аткара алып жатабызбы? Куранда бир сүрө бар. Мына ушул сүрө боюнча сиздерге айтып берейин дегеним. Себеби мында инсан заты ибрат ала турган өтө бир пайдалуу, олуттуу окуялар айтылган. Же болбосо мисалдар айтылган. Жараткан Алла Таала Кур'анда кээ бир сүрөлөрдү ант ичүү менен баштайт. Ант ичүү дегенде бир аз түшүндүрмө бере кетели. Биз адамдардын арасында адатта эмне үчүн ант ичилет? Сүйлөп жаткан адам ошол айта турган сөзүнүн туура экендигине, угуучу тарапты ишендирүү максатында ант ичет. Мисалы, мен ант ичемин, ушул ишти жасаганым жок. Же болбосо мен ант ичемин, ушул ишти жасаймын деп өткөн жакка же келер жакка ант ичет. Биздин шариятыбызда ант ичүү жалаң Кудайдын аты менен гана болот. Эгерде Куранга ант ичилсе, Каабага, же болбосо мына ушундай ыйык нерселерге ант ичилсе, шариятыбызда ал антка өтпөйт. Демек, мусулман адам жалаң Алланын аты менен гана ант ичиш керек. Ошондо гана ошол ичкен анты ант деп этибарга алынат. Бирок жараткан Алла Таала каалаган нерсесин ортого коюп ант иче берет. Куранда кээ бир сүрөлөрдө ант ичүү менен баштаган деп айттык. Ошол ант ичүүдө бир нерсени ортого коюп, экинчи бир нерсеге ант ичилет. Мисалы, бир сүрөдө Кудай Таала «Ваш-шамси» мен күнгө ант ичем деп күндү ортого коюп ант ичкен. Алымдарыбыз түшүндүрүп берет, эмне үчүн Алла Таала күнгө ант ичти? Себеби күндүн бар экендиги канчалык акыйкат. Адам затынын бардыгы күндүн бар экендигин моюндайт. Ар күнү эртең менен күн чыгып, кечинде күн батуусун бардыгы таналат. Жада калса, тубаса көзү сокур адамдан деле күн барбы десең, өмүрүндө бир жолу да күндү көрбөсө деле ал күндүн бар экендигин моюндап тастыктайт. Жараткан Алла Таала мен күнгө ант ичем дегени, эй пендем, күндүн бар экендиги канчалык акыйкат болсо, мындан ары мен сага айта турган сөз да ошончолук акыйкат деген мааниде болот. Шүгүр кылууга, же болбосо шүгүрсүздүккө мисал катары Алла Таала бир сүрөдө жылкы баласын ортого коюп ант ичкен. Мына ушул мисал аябай бир кызык, аябай бир ажайып. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал-адияти дабха, фал-мурияти қадха, фал-мугирати субха, фаатharna bihi naq'a, фавасатна bihi jam'a, иннал инсана лираббихи лакануд. Садақаллахул азим. Алла Таала мындай деп атат. Мен чуркаганда курсагынан гүрс деп үн чыгарып, катуу чуркай турган жылкы баласына ант ичем. Билесиздер, саяпкерлер адатта ат чабышка күлүктөрдү салганда аны жем чөптөн тартып, курсагын ач бойдон салат. Курсагы ач болгон ат жакшы чуркайт. Анан курсагы ач ат чуркаганда анын курсагынан гүрсүлдөгөн үн чыгат. Араб тилинде Кур'ан аятында «дабха» деген сөз мына ушул курсагы гүрсүлдөгөн абалда деген маани билдирет. «Фал-мурияти қадха» чуркаганда өтө катуу чуркагандыктан туягынан жалын чыгат.
Арғымақтың тұяғындағы тақанан ташқа шағылышқанда жалың шығуысы барымызға мағлұм. Бұл эмне себептен? Өте қату чуркагандыктан болады. Фалмугирати субха. Мына ушундай қату чуркагандыкта кайрат кылып чарчабай, таң атканча кайрат менен чуркай турган жылкы баласын антычем. Фаасаруна бихи наqa. Қату чуркагандыктан артында чаң эле калат, өзүн таппай каласың. Фавасатуна бихи жамаа. Мына ушул кайраттуулук менен, мына ушул катуу чуркагандык менен, мына ушул чарчабаштык менен душмандын ортосуна тайманбай кирип бара турган аргымактарга антычем деди. Алымдарыбыз жараткан Алла Таала эмне үчүн мына ушул катуу чуркаган аргымактарды ортого коюп антышты? Иннал инсана ли раббихи лакануд. Мен ушул жылкы баласына антышемин, чындыгында инсан өзүнүн Роббисине шүгүрсүздүк кылууда. İnsandın Rabbisine şükürsüzlük kılıusu menen жылкы баласынын экөөнүн ортосунда эмне байланыш бар? Себеби жараткан Алла Таала Кур'анда кайсы нерсени ортого коюп, касам ичип, кайсы нерсеге ант айтып аткан болсо, экөөнүн ортосунда сөзсүз мунасабат, байланыш бар экендигин тафсир илиминде да үйрөтөт. Муфассир алымдарыбыз айтат, бул Кудай Таала зикир кылып жаткан Кур'андагы ушул сүрөдөгү жылкы баласы сахабалардын минип жүргөн аттары болгон. Алардын кээ бири, балким көпчүлүгү базардан атты сатып алып, болгону бир коштоо гана жем берип, анан ээр токумун токуп, жүгөнүн салып, бисмилла деп казатка атын минип чыгып кете берген. Алла Таала айтмакчы болуп атат: "Эй инсан, сен мына ушул жылкы баласынан ибрат албайсыңбы? Ал өзүнүн ээсинин колунан жеген бир коштоо жемди актоо үчүн ээси анын жүгөнүн кайда шилтесе, ошо жакка баратат. Ал эми анын ээси анын башын жүгөнүн кылыч менен найзанын ортосуна шилтеп атат. Сен ушу жылкы баласычалык эмессиңби? Жылкы баласычалык башың иштебейби? Сенин эң болгон, сенин Роббиң жараткан Алла Таала сага канчалаган неаматтарды, жакшылыктарды берип атат. Сен төрөлүп жашап келаткандан бери сенин рызкыңды токтоткон жок. Сага канча байлык берди, бийлик берди, ден соолук берди, пензент берди, үй бүлө берди, толгон токой жакшылыктарды берди. Эмне үчүн эми сен өзүңдүн Роббиң, өзүңдүн жаратуучуң сенин жүгөнүңдү шилтеген жакка карап баспай айтасың? Сенин Роббиң сенин жүгөнүңдү кылыч менен найзанын ортосуна эмес, балким өзүң дүйнө ахиретте бактылуу болушуңа себеп боло турган амалдар тарапка шилтеп атат. Канчалык акылың жетпейт? Жылкы баласычалык башың иштебейби деген маани берет. Демек биз Роббибизге канчалык шүгүр келтирип атабыз? Мына ушул жагын акыл калчап карап көрөлү. Бардыгыбыз ит багабыз. Бардыгыбыз болбосо да дээрлик көпчүлүгүбүз ит багабыз. Biz malcandуу калкпыз кыргыздар. Сөзсүз айылдагы үйлөрдө ар бир үйдө бирден ит баккан болушу толук ыктымал. Кээ бир адамдар үйүндө ит бакканын деле унутуп, ага азык тамак берүүнү жумалап балким 10 күндүк унутуп калат. Байкуш ит бир жума 10 күн ачка деле жүрүп калат. Анан бир күн үйүңдөн палоого тоюп, мурутуң майлуу болуп анан көчөгө чыксаң, эшикке чыксаң, ошо бир жума 10 күн ачка жүргөн итиң куйругун шыйпаңдатып сага жетип келет. Анан сен итиң бар экендигин эстеп, жугунду эле, каткан нан беле бир нерсени берип койгулачы деп итке сунасың. Анан ошондо да жөн койбой, өзүңөн кетип, итиңди сынамакчы болуп, ал төрткөз, тигине коён деп жалган эле айтсаң, байкуш ит бир жума 10 күн ачка жүрсө деле сени жалгандан, калп эле жерден коёнго тукуруп аткандыгыңды сенин буйругуң деп билип, иче турган тамагын таштап, ошол жака чуркап кетет. Карабайсызбы тууган? Өзүнүн ээсине итаат кылууда бүгүн биз итчеликте болбой калдыкпы? Атчалыкта болбой калдыкпы? Андыктан биз өзүбүздүн Роббибизди тааный билели, анын бизге берген неаматтарынын шүгүрүн аткаралы. Кантип аткарабыз? Кудай Таала
bizge bergen nemаттарды ал ыраазы болгудай таризде колдонгонубуздун өзү чоң шүгүрчүлүккө жатат. Чоң шүгүрчүлүккө жатат. Аны туура пайдаланганыбыз мына ушул шүгүрчүлүгүн аткаргандыгыбыз болот. Же болбосо пайгамбарыбыз өзүнүн бир хадисинде мындай деген: инсандагы ар бир муун чоң неамат. Сен мына манжалардын бүгүлүүсү, колдун чыканактан бүгүлүүсү, буттун тизеден бүгүлүүсү инсан үчүн чоң неамат. Себеби ошол муундар бүгүлбөсө биз эч нерсе жасай албайбыз. Пайгамбарыбыз айтты: инсандын акылы иштесе, ар бир мууну үчүн күнүнө 1 теңгеден садака кылсын деди. Сахабалар сурашты: я Расулаллах, ар бир адамда канча муун болот? 360 муун болот. Анда биз күнүнө 360 теңге садака кылуудан алсызбыз да. Көпчүлүгүбүз муну аткара албайбыз. Биз кыйналууга түшүп калбайбыз деди. Ошондо пайгамбарыбыз мындай деп айтты: ким чашке намазын, духа намазын, кээ бир риваяттарда 2 рекет, кээ бир риваяттарда 4 рекет дейт, мына ушул намазды окуса, ушул муундун шүгүрүн ада кылган болот, аткарган болот деп айтты. Демек Кудай Таала берген неаматтардын шүгүрүн мына ушундай жолдор менен деле биз ордуна койсок жол бар экен. Андыктан туугандар айтарыбыз, Кудай Таала берген неаматтардын бардыгын канимет билели. Балким сизге берген неамат кайсы бир адамдарда жок, анын да баркын билели дагы шүгүрүн дайыма аткарып жүрөлү. Жараткан Алла Таала баарыбызга шүгүр кыла турган пенде болушубузду насип кылсын. Телегөрүүчүлөрүбүздөн келген суроолор бар экен. Ошолорго карап жооп берип кетели. Аягы 0372 номер менен келген суроодо: Ассаламу алейкум. Менин экинчи аялым бар эле. Экөөбүз Москвада 1 жыл чогуу жашадык. Анан айылга келгенде атасынын алдынан бир өтүп коеюн деп келсем, атасы менин оюма койбой жообун жаздырып алды. Эми ошол аялым менен кайрадан жарашайын дегем. Кандай жолу бар? Көп аялдуулукта шариятыбызда бир топ эрежелер, бир топ шарттар бар. Адилеттүүлүк жана башка деп. Бүгүнкү күндө кээ бир туугандарыбыз өзүнүн нафсы үчүн гана экинчи же үчүнчү аялдарга үйлөнүп алган болуусу мүмкүн. Андыктан айтарыбыз, ошонун шарттарына толук жооп бере алсаңыз, бардыгына бирдей адилеттүү карай алсаңыз, бардыгын эч кандай кемчиликке эме кылбай, бүт жанагындай муктаждыктарын камсыз кылып бере алсаңыз, жана башка мына ушундай өзүнүн шарттарына тура алсаңыз, ошондо гана уруксат болот. Бирок эч качан нафсиңиз үчүн болбосун. Сиз ошондой ниет менен, жакшы ниет менен шарттарына туруп экинчи аялыңызды алып Москвада жашаган болсоңуз, анан ошонун ата энесине, ошол кайын журтуңузга жакшылап түшүндүрүңүз, же ошол сөзүн уга турган адамдар аркылуу түшүндүрүңүз. Эгер ошол атасы мажбурлап сизге жообун жаздырып, талагын жаздырып алган болсо, ал жаздырып алган талагы 2 же 1 талак боло турган болсо, сиздер кайра никени жаңыртып жашасаңыздар болот. Бирок 3 талак жазып берген болсоңуз, анда кайра сиздерге жашоого шарият уруксат бербейт. Себеби талактын тамашасы да чын, чыны да чын деп коет. Аны бирөө мажбурлап жаздырса деле, мажбурлап айттырса деле, баары бир талак түшүп кала берет. Ошондуктан талакты айтуудан сактаныш керек. Аягы 0204 деген номер менен келген суроодо: Ассаламу алейкум, шариятта көздү операция эмес, башкача жол менен сурма чыгарса болобу? Жип эле коюп койот экен. Гусул өтөбү деп жатам да. Ден соолукка байланыштуу маселелерде ошону кылыш шарт болуп, эгер анда кылбаса анын майып болуп калуу коркунучу, же болбосо өмүрүнө кооп келиш коркунучу болсо, ошондой учурларда операцияларга уруксат берет. Ошол көзүңүзгө операция кылып сурма койдурганда сиз ошол өтө зарыл болбосо кереги жок аны кылдырган, бирок зарыл болсо ошону кылсаңыз, анда гусулуңуз деле өтө берет. Себеби имам Мухаммад рахматуллахи алейхи, имам Адамдын шакирти болот. Ошол киши ваджауаза Мухаммадун шадда синнин биддахаб деп фатвада келет. Имам Мухаммад тишке алтын каптоого уруксат берген деп, зарылдык жүзөсүнөн. Ошондо демек кээ бир адамдар айтып жүрөт, ошол тиш салдырганда дарат болуш керек, гусул болуш керек, анын үстүнөн каптап койгондон кийин гусулда же даратта суу өтпөй калат деп айтышат. Ал эчтеке болбойт. Ошол тиш салдырып атканда дарат болсо деле, болбосо деле анын зарылчылыгы жок.
бул кийин дарат деле өтө берет, усул деле өтө берет. Андыктан ошол зарыл боло турган болсо тиш салдырыш керек. Тиш салдырганга да ушинтип кеңеш берип кетемин. Жанагындай жөн эле бир кызыкчылык үчүн эле тиш салдыра бергенде болот. Анын сыңарындай эле сиз да ошол көзүңүзгө сурма койдурам десизби, жип салдырам десизби, мен жакшы түшүнө албадым. Ошону зарыл болсо жасатыңыз, зарыл болбосо кереги жок. Аягы 86-18 номер менен келген суроодо: Ассаламу алейкум. Менин жолдошум башка аял алып кетти. Талакты ичимен бергем дейт. Талакты ичинен берген болобу? Менин ыраазылыгым жок эле болобу? Талак берүү бул эркектин укугу. Аялдарга талак берүүгө укук берген эмес. Себеби аялдардын табиятын билесиз. Эгерде укук берилгенде күнүнө 10 жолу же 100 жолу талак айтмак. Ошондуктан сабырдуулукту эркекке берген, анан талак айтуу укугундан эркекке берген. Эркек талакты айтканда ошол никесиндеги аялына талак айтат, башка бирөөгө айта албайт. Анан ошол аялы ал талакты угуусу да шарт эмес, ага ыраазылыгы же нааразылыгы да шарт эмес. Талак эркектин оозунан чыкса болду, түшүп кала берет. Бул жерде менин ыраазылыгым жок эле десе, сиздин ыраазы болбосоңуз деле талак түшө берет. Анын үстүнө талакты мен ичинен бергенмин, талак деген сөздү шыбырап айтканмын, ошону ажырашуу ниетинде талак айтканмын деп эриңиз ошол талак айткандыгын өткөн чак маанисиндеги сөз менен моюндап аткан болсо, анда силердин ортоңорго талак түшкөн болот. Аягы 2154 менен келген суроодо: Ассаламу алейкум. Мен зекет тууралуу сурайын дедим эле. 700 000 сомго канча зекет берилет? Сураныч жооп берип койсоңуздар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан жыл сайын орозонун астынан фатва чыгат. Ошондо нисап белгиленген. Акчанын же товардын, обороттогу акчанын же товардын эмеси, акчанын суммасы 85 грамм алтындын баасына жеткенде, андан нар жагына зекет берип башталат. Сиздин 700 000 сомуңуз соода эмоодо айланууда жүргөн болсо, же сиздин ага кажетиңиз түшпөй эле сефке салып койгон болсоңуз, анда ошол акчадан зекет берилет. 700 000 болсо, канча сумма болбосун, ошол муфтият белгилеп берген суммадан өйдөрө болсо, мисалы үчүн мен азыр так эсимде жок, 240 000дин айланасында болгон, ошодон өткөндөн кийин сиз калькуляторго эле саласыз да 700 000ди салып туруп 40ка бөлөсүз. Ошондо 40тан 1 бөлүгү сиздин зекет бере турган өлчөмүңүз келип чыгат. Демек, зекет мындай учурларда 40тан 1 берилет. Аягы 65-59 номер менен келген суроодо: Ассаламу алейкум. Бир суроом бар эле. Бир тууган акем аябай ичип кетти эле. Түндө үйүнөн 300 000 акча алып келген жеринен 200 000 алып койдум эле. Жок кылбасын деп. Көпкө ичип кеткенинен акчасын иштетип жибердим эле. Кандай кылсам болот? Азыр акем тамсалган, бирок баарын өзүм бүтүрүп бердим. Бул карыз болот. Бир тууган менен бир туугандын ортосунда деле, ата менен баланын ортосунда деле бүгүнкү күндө маселе мамилелер карыз болуп атат. Сиз ошол бир тууганыңыздын жанагындай 30 000 сом экен, 300 000 деп окуп алыпмын мен, 30 000 сом депсиз. 20 000 сом ошол карыз болот. Ошол агаңыз тамсалып аткан болсо, ага жумшаган эмеңиз, суммаңыз ошол 20 000 боло турган болсо, ошону агаңызга айтып, ошондо мен сенден 20 000 сом алган элем. Мына ошол 20 000 сомго тете, балким андан да ашыксага мына бул строй материалдарды бердим деп, мындай бир жүз ачып, карызыңыздан кутулуп алыңыз. Ал бирөөнүн акысы. Аягы 0210 менен келген суроодо: Ассаламу алейкум. Мен дааватка чыгып турам. 5 убак намазды дайыма калтырбай окуйм. Динге тиешелүү нерселерди дааваттан гана үйрөнгөм. Бирок сөзсүз устаз кармаш керек дейт. Мага окшоп дааватка анча-мынча болсо да чыгып тургандардын устаздары ким болот? Дааватка чыккан болсоңуз, 5 убак намазга бекем болсоңуз, Кудайга шүгүр деңиз. Намаз окубай жүргөн, ичип жүргөндөрдөн бир топ сиздин даражаңыз иншалла Кудайдын алдында өйдө турат. Буга да шүгүр келтириңиз. Эми ошол сиз намазыңызды тургузуп алыпсыз, Рамазан айында розону кармап атасыз. Бирок эми дин өкүмдөрүн билиш керек болгондо сөзсүз бир илимдүү, алымдуу устаз катары карманып, ошодон үйрөнүшүңүз керек. Жанагы дааватка чыкканда колдонуп жүрүүчү фазаил амал, тандалган хадистер деген китептерде аерде фазаилдер айтылган, артыкчылык амалдар атылган. Аердеги айтылган сөздөрдү сиз фатва катары карманып бирөөгө таңгулай албайсыз. Андыктан сиз даарат маселесинде, намаз маселесинде жана башка маселелерге тийиштүү илимди үйрөнүңүз, сөзсүз бир илимдүү адамды карманып, устаз карманганыңыз жакшы болот. Жараткан Алла Таала баарыбызга туура жолду көрсөтсүн, туура жолдон адаштырбасын, эки дүйнө бактылуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.